Ташкөмүр шаарында алгачкы ипотекалык турак жай пайдаланууга берилди. Самалка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Иш чаранын башында жаңы турак жайдын буга чейинки абалы тууралуу видео тасма көрсөтүлдү. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, азыр маалыматтан уктуңуздар, бул үйлөр убагында заводдун жанагы общежитиялары болуп салынып, бирок акыркы 30 жылдан бери каралбастан бардыгы талкаланып, ушул өзүнүн сөөгү гана калган эч нерсеси калбай, талкаланып калганы баарыңыздар көрөсүздөр, билесиздер. Эми ошону кайрадан жандандырып, кайрадан өзүнүн ордуна келтирип, общежитияны квартира катары кайрадан куруп, элге мына 96 үй бүлөгө квартира кылып кайрадан мамлекеттик ипотекалык компания тапшырып жатат. Бул деген ошол эле Союздан бери жашап келебиз, айрыкча ошо Союздун. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798. Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Бузулгандан кийин, Союз кеткенден кийин, эгемендикти алганыбыздан кийин, ошол эгемендүүлүктү алгандан кийинки инфраструктуралар талкаланып, элдин жашоо турмушун начарлап, жылдан жылга жыл бетер болуп кыйналгандын эң азабын ушу Ташкөмүр шаары тартууга деп ойлойм. Ушуну жакшы билесиздер сиздер. Себеби Ташкөмүр шаарында завод фабрикалар көп эле, Ташкөмүр шаарында өнөр жайлуу шаар болчу, көп улуттуу эл жашайт эле. Бирок шаар каралбай калып, бардык эле ушундай имараттар талкаланып калгандыгын жакшы билесиздер. Мына эми кайрадан куруу, кайрадан элге ушулардын бардыгын элдин жашоо турмушун жаңылоо системасына кайра кайтып келдик. Ошонун негизинде бардык шаарларда, республикабыздын бардык булуң бурчтарында өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой акыркы 3-4 жылда көптөгөн жумуштар аткарылып атат. Эми ошонун бир кезеги Ташкөмүргө да келип жетти окшойт деп ойлойм. Так, мына биринчи жаңылануунун биринчи шарапаты ушул эки үй болсун. Мындан ары Ташкөмүрдө мына азыр мэр менен да сүйлөшөбүз. Ташкөмүр шаарында көптөгөн жакшы иштерди аткарууга белсенип отурабыз. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу президентибиз Санар Кожоевичтин биздин мамлекеттик органдардын алдына койгон негизги тапшырмалардын бири элдин жашоо турмушун оңдоо. Эл жашаган жердеги инфраструктураны түзүп берүү. Мына ушул маселе. Андан сырткары ушул эгемендүүлүк алгандан бери көптөгөн үй бүлөлөр, айрыкча жаңы курулган үй бүлөлөр өздөрүнүн үйүн ала албай, квартирасын ала албай, 10 жылдап башка мамлекеттерде мигрант болуп иштеп кыйналып келишти. Себеби мамлекет эч кандай жардам кылып, үй салып берип, же болсо ушундай бир жардам кол кабыш кыла алган жок. Ар ким өзүнүн арабасын тартып, ушинтип кыйналып кетишти. Эми мына президентибиздин тапшырмасынын негизинде мамлекеттин бардык булуң бурчтарында үйсүз жүргөн адамдарга үй салып берүү боюнча чоң мамлекеттик программа кабыл алынган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мамлекетибиз боюнча 70 миңден ашык квартира курулуп атат.
Ошону мына азыр где-то bir 15 миңине жакыны берилип калды. Ташкөмүргө дагы мына 100ге жакын үй квартира берилип атат. Эми Ташкөмүргө келе турган болсок, Ташкөмүр шаарында мен билгенден ошол эгемендүүлүк болгондон бери эч бир мамлекеттик органдын же башка бир инфраструктура социалдык бир мекеме ишканалар курулуп же жаңыланган эмес. Ошо мурда эски ойдон калып кеткен, алар дагы ошо жыл өткөн сайын талкаланып отуруп, жашоого ыңгайсыз болуп калган. Эми ошолор баарын оңдоп, ордуна коюшубуз керек. Өз сөзүндө Камчыбек Ташиев Ташкөмүр шаарынын өнүгүшүнө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгилеп, буга чейин 100 миллион сом каражат бөлүнгөнүн айтты. Ал эми жакынкы аралыкта оорукана, парк жана спорт комплекси сыяктуу социалдык маанидеги объектилер курулаарын билдирди. Ошондой эле өлкө башчынын тапшырмасына ылайык элдин жашоо шартын жакшыртуу багытындагы иштер уланарын. Биринчи баштайбыз дегенибиз, ушул Ташкөмүр шаарынын больницасын кайрадан куруп чыксак деген оюбуз бар. Мындан ары мына Ташкөмүр шаарынын больницасын куруп чыгайлы. Жанагы бир жакшы бир чоң парктары бар, ошо парктарды элге жашоого ыңгайлуу кылып салайлы. Жана ушул Ташкөмүр шаарына бир жакшы балдарга, жаштарыбызга керектүү болгон, Ташкөмүр шаарынын атын чыгарган, мамлекетибиздин туусун көтөргөн жаштар болсун деп чоң бир спортзал салайлы деп атабыз. Мына ушул үч нерсени тез аранын ичинде баштайбыз жана Кудай буйрса тез аранын ичинде ошол ишке тапшырабыз. Андан кийин быйылкы жылы Ташкөмүр шаарына 100 миллион сом акча бөлүнгөн, жолдорун оңдоо, анча-мынча ремонтторун жасоо, инфраструктураны оңдоо боюнча. Биз анын отчетун ала элекпиз, эми отчетун алабыз, карап көрөбүз. Эмне кылып ал акчаны кайда кетиришти экен. Андан сырткары мына стадион бүтүп атат. Стадион негизинде бүтүп эле калды, бирок жанагы футбол ойной турган аянтчасы бир аз даяр эмес экен. Ошондон анын ачылышын дагы жазга калтырып атабыз. Жазга чейин толук бүтүрүп анан ачайлы деп турупчу. То есть мындан ары биздин көңүлүбүз, айрыкча менин көңүлүм ушу Ташкөмүр шаарына бурулат деген ойдомун. Эми дагы кошумча Ташкөмүр шаарынын баягы биз быйыл берген 100 миллион сом акчасы жетпей калды окшойт. Дагы акча бөлүп беребиз. Калган каткан Ташкөмүр шаарынын ичиндеги бардык жолдорду жаңыдан асфальттап чыгабыз буюрса. Эми билесиздер, мен азыр депутаттыкка коюп аткан жокмун, же башка жака коюп аткан жокмун, жөн эле обещать аткан жерим жок. Колдон келген, кол көз жеткен жана мүмкүнчүлүгүбүз бар жерде гана айтып атабыз. Кайсы жерге барып эмнени кылабыз десек, ошону кылып келе жатабыз элдин пайдасы үчүн. Ошон үчүн сиздерге дагы бул эми адамдардын арасында ар түрдүү адамдар бар да, билесиздер го. Сүйлөсөң дагы жаман көрүнөсүң, кылсаң деле жаман көргөндөр бар. Муну кылбайлы койбоду да дегендерчи. Аны азыр мен кеткенден кийин сүйлөп кетти дем, болобу болбойбу деп кабатыр болбоңуздар. Макулбу? Буюрса мунун баарын, ошол айткан нерселердин баарын жаса беребиз. Себеби биз мунун баардыгын өзүбүз же болбосо бир кайсы бир саясий топ үчүн эмес, ушу мамлекетте жашаган эли журтубуздун жашоо тиричилигин өзгөрүш үчүн, жакшырыш үчүн жасайбыз. Биздин алдыбызга коюлган негизги президентибиз тапшырмасы дагы ошол. Президентибиз дагы айтат, кайсыл жерде жашабасын, кайсыл шаарда, райондо, чет жерде жашабасын, ошо элибизге инфраструктураны түзгүлө. Бардык күч аракетибиз ошого жумшайлы деп атабыз. Себеби мамлекетибиз Кудайга шүгүр. Шүгүр дебесек болбойт. Мамлекетибиз Кудайга шүгүр, мурдагыдан көрө оңолуп калды. Себеби мурдагыдай кылып бюджетти талаптоногондор, коррупционерлер, бандиттер, жанагы элди коркутуп үркүткөн ар түрдүү хулигандар бардыгы жоголду. Азайды. Коррупционерлер жоголуп бүтө элек, бирок азайды коррупционерлер. Бандиттер жок болду. Же Ташкөмүрдө барбы? Жок Ташкөмүрдө. Анча-мынча Ташкөмүрдө дагы бар эле, мен билем. Качканы качты, бекингени бекинди. Жок, мен андай эмес элем, мен жөн эле бизнесмен деген атын атап чыккандар болду. Мейли, кандай болсо дагы мындан ары
ошол бирөөгө зыянын тийгизбей жашаса болду. Так? Ал эми мамлекеттик органда иштеген ар бир мамлекет кызматкерге дагы айтып коермун. Ушул Ташкөмүр шаарында жашаган биздин мамлекет кызматкерлерге элдин акысына тийишпегиле. Ким элдин акысына тийишсе, ким элдин мал мүлкүнө тийише турган болсо, ал сөзсүз мыйзам чегинде жоогун алат, жазасын алат. Ошондон силер ишенгиле ушуга. Себеби биз эгерде мурда ошо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети деле мындай көз жазымда калтырып келсе, азыр эч кимди көз жазымда калтырбайбыз. Эгерде Ташкөмүр шаарында коррупция болуп атса, коррупция өсүп атса, демек Ташкөмүр шаарында иштеген улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин кызматкерлери начар иштеп атасыңар. Барбы бул жерде? Турсунчу көрөйүн. Ким жетекчиси? Ташкөмүр шаарында коррупция барбы жокпу? Жок десе, бирок бар азыр. Бар. Вот. Эми мына подполковник Исмаиловдун көзүнчө мен айтып коеюн, силердин көзүңүзгө дагы бир тапшырма берип коеюн. Урматтуу кызматкерлер, коррупция жасасаңар, жоопко тартыласыңар. Уктуңузбу? Жакшылап караңыз. Ташкөмүр шаарында коррупция деген, элдин мал мүлкүнө кол тийгизет деген, же болбосо мамлекеттик бөлүп берилген каражаттардын талап тоноосу боло турган болсо, жеке өзүңүз жооп бересиз. Уктуңузбу? Ошон үчүн ишти тездетиңиз, кыймылдатыңыз. Рахмат, бара бериңиз. Урматтуу эл журт, анда дагы бир жолу сиздер ушул жерге келип, мына үйлөрдүн ачылышына келгениңиздерге дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем, рахматымды айтамын. Бул жаңы башталышы гана болсун. Буюрса баары жакшы болот. Сабыр кылып, Кудайга шүгүр деп турайлы. Ташкөмүр шаарына дагы Кудай кааласа, мына жаркырап жайнап, сонун болуп туруп күн тийип турат бүгүн. Рахмат баарыңыздарга. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Здравствуйте, наши гости, жители города Ташкомыра. Сегодня у нас необычный день, наполненный радостью и тоже волнением. Мы сегодня все получим ключи. Но это ключи не просто ключи от квартиры, это наша стабильность, наша уверенность в завтрашнем дне. Уже завтра будет гореть свет в окнах. На площадке будет свет детей. Это, я считаю, что многие семьи, вы сделали десятки семей счастливыми. Я бы хотела выразить огромную благодарность нашему президенту, руководству страны, благодарность мэрии, работникам госипотеки, всем тем, кто вложил душу в этот проект. Я хочу, чтобы таких проектов было много, чтобы каждая семья имела возможность получить квартиру, стать намного счастливее и увереннее в завтрашнем дне. Большое спасибо вам за такой бесценный подарок. Туз дайыма ел берет, биікте учай берсін. Дайыма үшінтіп ақ жастарқанда жолы ұшып жүре берелі, елімізге тыншылық болсын, сізге дайыма егілік, сабырдылық беріп, үшінчалық шұққа жеткізгенге мин мәрте Құдайыма шүгір қылам. Рахмат. Рахмат сізге де Құдай жалғасын. Кіріңіздер. Күндерде кім жашайды? Я. Мен. Сіз бе? Önce çayını koy verin. Önce çayını koy. Bol. Ek komadalı mı komadalı? 3 komadalı. Bala çakanız var mı? 4 balam var. Bir balam da tıp şolu emeği boyunca alıtam. Balam uğurçan balam atıyor alıtam. Kudayga şükür şolana girdim. Disipline uğruydu. Bir balam. 4 balanız var. Жақсы екен. Балдарыңыз бақытлы болсын, ушул үйдөн жакшылап агарып көгөрө бериңиз. Рахмат. Саламатсыз. Кандай жакшы өтөсүң? Жакшы. Ой, красавица, кандайсың? Сонуңузда келтирип. Кандай үйүңөр жакшы болдуңбу? Жакшы. Эң жакшы. Это башталды. Жакшы болду. Канча комнаталы? 2 комнаталы. 2 комнаталы, э? Сен үйүңбү? Кандайсың? Жакшымы? Сон жакшымы? Канча балаң бар? Bir kızım var. Kандай? Жакшы. Үйүң жакшы болуптур. Буга чейин үйүң жок беле? Үйüm yok olsun. Кайсы шекли? Ata-enam çok şekli. Ата-энем шоу шекли. Кандай өзүңүз үйүңөр болуп калды? Эми үйүңөр жакшылап буюрсун, жакшылыктар болсун. Келечеги менен көп балалуу болуп, бактылуу жашагыла. Амин. Рахмат чоң. Сабактуу болуңуздар, жакшы болуңуздар.
Nana girişler, nana. Nana olsun. Gel nana olsun. Nana olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Şu dinlemez. Atın kim? Arsen. Arsen. Oğlum odasın be? Çek çok. Çek çok. Yaxşı ol, yaxşı düzgün he? Rahmat istedim. Özüne mi жұмысшылар? Men аймақ başkanlığının başçısı oldum. İpotekаны aldın еме? Төлеген ақшаң бар ма? Төлейсің değil mi? Төлейміз de. Айына азырдан қанша төлейді десің? Айына азыр bir 12-13 деп есептеп беришип атат. 12-13 bin ayına төлейсің? Ha. Болды, шумен бүтіп болайсың. Жақсы болады екен, тура ма? Құрметті туғандар, мен emi кетейін. Дағы башқа жұмыстарым бар. Жұмыс көп бізде. Şu Тынбай, şu президентіміздің атқарған тапсырмалар дегенде, айтқан тапсырмалар деген чурқап жүреміз, іштеп атабыз. Мамлекетіміздің барлық жағына şu жардам берген әрекет қылып атабыз. Тынч болыңыздар, жақсы жүріңіздер. Ел жұрт, барыз көріп тұрабыз. Шөгені қапқа қаталбайыз. Жақсы істеді көріп атабыз. Алла Таала şu жолыңызға сізге күш қуат берсін. Ел башында Алла Таала осындай ақылыңарға ақыл, күчіңерге күч, демеңерге дем берсін. Мамлекетіміз өніп өтсін. Шарузда қызмат қотқан, кетсімен базар құрылышында командасына алатын жардам етсін. Шарузда көп, өнігі астыға жылулар болатады. Құдай Таалам өзі қолдасын. Жаңы комплексте 4 кабаттуу 2 үй, 96 батир, балдар ойночу жайлар, спорттук оюн аянтчалары жана 2 кабаттуу коммерциялык имарат бар. Ар бир батирде санузел электр энергиясы жана жылытуу системасы орнотулуп, жашоого бардык шарттар түзүлгөн. Батирлерди ушул кезекке турган жарандарга гана берилет, жеңилдетилген ипотекалык жол менен алган жана ошондой эле баягы социалдык багыттагы турган жарандарга берилет. Азыркы учурда Таш көмүр шаары боюнча кезекте турган бүгүнкү күндө бизден баягы бардык талаптарга жооп берген жарандардын саны 145тин түзөт. Ал эми бүгүнкү күндө бериле турган жарандардын бул жерде 70ке жакын жарандарга батирлердин ачкычтары тапшырылат. Белгилей кетсек, турак жайдын имараттары Союз мезгилинде заводдун жатаканасы катары пайдаланылып келген. Эгемендик жылдары каралбай, таланып тонолуп, жеке колдорго өткөн. Кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, капиталдык түрдө оңдоодон өткөндөн кийин заманбап турак жайга айланган. Ошол завод жок болгондон кийин 10-15 жылдан кийин биринчи жолу Таш көмүрдө азыр ушундай здание берилип атат. Бул да болсо жакшы. Кана ушундай көп боло берсе. Таш көмүрдө ошол зданиялар дагы бар болду. Дагы деле бар. Ошолордун немети бул биринчиси болсун. Эми сал жол ачылып, аларга да ушундай ипотечный болобу, бир колдонулуп кетсе жакшы болот эле. Ооба бүгүн аябай жана ырда айтылгандай көптөн күткөн күн келди. Мен өзүм мектепте мугалим болуп иштегениме 25 жыл жүзү болду. Мен үй маселеси өтө бизде орчундуу маселе болуп келген эле. Мына былтыркы жылда 2024-жылы ноябрь айында кезекке турган болчумун. Мынакей жакынкы эле аралыкта ушинтип ипотекалык компания бизге байланышып, сиздин кезегиңиз келип калды дегенде аябай сүйүнүчүбүз, койнубузга батпай абдан чоң бир жетишкендикке ээ болдук деп эсептеймин. Рахмат ушунчалык мүмкүнчүлүк түзүп берген биздин өкмөт башчыларына, ошондой эле эң биздин президентибиз, өлкө башчыбыз, мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичке баарына чың ден соолук, узун өмүр, ар дайым иштеринде ийгилик каалайбыз. Эл үчүн ушунчалык эмгек аракеттерин баардыгыбыз биз баалап келебиз. Иш-чарадан соң Камчыбек Ташиев Кызыл Алма айылына курула турган жаңы спорттук комплекстин долбоору менен таанышып, тиешелүү жетекчилерге бир катар тапшырмаларды берди. Кайрылыңыз, спорт комплекс кайрылыңыз. Кичинекей го спорт комплекс. Жакта нема болот? Борцовский зал, борцовский зал. Сен ушулардын баардыгын даярдап, жанагы акчасын чыгарып, сметный стоимостун чыгарып. Анан кийин президент распоряжение чыгартты. Тапшырды. Жакшы көрөт, акылуу. Анан биз акчасын бөлүп берейик, ишти баштап. А больница мыкымда кудошунда даярдап туруп, распоряжение чыгартты. Больница жаңы имарат курабыз, жаңы
А eski imarat 7-8 жыл салынды. қаларды қалды. Мен қарап шығайын бізге. Қарап шыққыла, жаң құрсақ жақсы болады. Жаң құрсақ үлгінің қылып, о даярдап, жаң құрайды ма?